Кайың барбы кыргыз балта чаппаган, кыржон барбы кыргыз кыргын таппаган, кылымдарга аты калбай чөөрдө, кыргыз элин кырамына сактаган деп акын жана жазуучу Ашым Жакпеков атабыз жазгандай чыны менен эле бул кара жердин бетинен кыргыз деген ысымдын аталыштын өчүп кетерине аз калган кезде элдин батасынан, журттун мүдөөсүнөн жаралган улуу Манас табыстын басып өткөн жолу ар бир кыргызды бүгүнкү күнгө чейин баатырлыкка, эрдикке сүрөп келет. Так ошол улуу дүйнө менен кайрадан Манастагы интеллектуалдык телетаймашы коомдук биринчи каналда башталды. Биз менен бирге болуңуздар, урматтуу замандаштар. Кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен. Эпосту окуп отурган кезде анын ичиндеги эчен деген түрүлгөн түмөн ойлордун бардыгын көрүүгө болот. Бир далили катарында Кыргыздагы бата орду Манаста канчалык деңгээлде берилген дегенде 12 жылдан бери карай төрөй албай жүргөн Каныкенибиз кандагайды тигип барып кошойдон бата алганда Семетей бойдо болуп анан жарык дүйнөгө келип атат. Бул дагы болсо батанын канчалык деңгээлде болгондугу, ал эми бата берүү, бата алуунун дагы жолу Манаста айкын көрсөтүлгөн. Буга далил катарында элибиз кураякка бата жүрбөйт деген аталыштарды, накыл кептерди дагы калтырып келүүдө. Так ошондой бүгүн аталардын батасына арзып, элдин алкоосуна арзыш үчүн өздөрүнүн билимин таразага коюп келген жалындуу жаштар Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына, Манастагы интеллектуалдык телетаймашынын уюшулгандыгынын 10 жылдык мааракесине карата өткөрүлүп жаткан республикалык таймашыбызга окутуу орус тилдүү мектептердин арасынан эң мыкты деген топтор келип олтурат. Анда эмесе тааныштырсам, алгачкы топ Ордолуу Ош облусунан келген Бүтүн Ала Тоо тобу даярдаган мугалими Жейналиева Элмира эже. Бүтүн Ала Тоо тобунун атаандашы Талас облусунан келген Аманат тобу даярдаган мугалими Керимбаева Ладин эже. Аманат тобунун атаандашы болгон Өргүзарлуу Баткен облусунан келген Тайтору тобу даярдаган мугалими Абдрахманова Сагин эжебиз. Кадырлуу топтор, куш келипсиздер куттуу студиябызга. Облустан эң мыкты деп табылып бүгүн республикалык таймаштын тандоо турунда катышып жаткан кезиңиздер. Ушунча бел басып, жери кезип, суу кечип келгенден кийин мындан аркадагы сапарларыңыздар эчен деген давандар ташууга, белестерден көрүнүүгүнү насип этсин. Сиздердин бүгүнкү таймашыбыздарга сарасеп сала турган калыстар курамын тааныштырсам, Калыстар тобунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Манастагы интеллектуалдык телетаймашынын кеңешчиси, белгилүү манасчы Рыспай Исаков агабыз. Калыстар тобунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси, кылымдын баатыры төш белгисинин ээси белгилүү манасчы Салимбай Турсунбаев атабыз. Калыстар тобунун мүчөсү, маданияттын мыкты кызматкери, төкмө акын Эсенбек Кийизбаев агабыз. Калыстар тобунун ичине ийгилик каалайбыз дагы бүгүн биздин топтор даярдап келген мугалимдер, сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Ар убакта улуу дүйнө менен биз менен сапарлашып болуп жүрө бериңиздер. Өмүрүңүздөргө береке берсин. Ал эми сиздер даярдаган топ сиздердин кубанычыңыздарга ортоктош болуп, байгеле орун менен жериңиздерге кайтып барууну насип кылсын. Орун алып берсеңиздер. Таймашыбыздын эң биринчи бөлүмү болгон ураан чакыруу бөлүмүн баштайбыз. Алгачылардан болуп кезекти биздин Ордолуу Ош чергесинен келген Бүтүн Ала Тоо тобу сиздерге узатам. Жалпы жұрт менен ураан чакырып, тек жайыңыздарды, келген максатыңыздардын бардыгын урааныңыздардын ичине катты деген изги тилектебиз. Жалындаган ырсаптарды сиздерден күтөбүз. Анда кезек сиздерде. Саламатсыздарбы, урматтуу калыстар жана атаандаштар. Кыргыздын улуу адабиятчысы Советбек Байгазиев Манаста эмне ыйык деген чакырыгы бар эмеспи? Өзгөчө ата журт ыйык, ак калпак журттун биримдиги ыйык, Ала Тоонун бүтүндүгү ыйык деген сөзүн тотодоп тобуздун атын Бүтүн Ала Тоо деп атадык. Үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган, Ала Тоо маман болсун деп Манас атам самаган. Бирдиктүү болуп дайыма, гүлдөп өссүн жерибиз, ынтымак ырыс кечиктүү, бүтүн болсун элибиз. Бакай бабам айткандай, бөлүнсөң бөөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөтөн журтка кеп кетет. Улуу тоолуу эл бойдон, бирдиктүү чөп бололу жеңил ойдон, Ала Тоо аккар баскан Ала Тоодой, калалы майдаланбай бүтүн бойдон. Дүңгүрөтүп кыргызды дүйнө элге жар салган Айкөл Манас, кылымдарга түбөлүк өчпөс болуп сакталган Айкөл Манас, намысын жоого сатпаган Айкөл Манас, биздин уран Манас, Манас, эр Манас. Топ башчысы Асылбек Кызеркинай, топ мүчөлөрү Атаханова Мухлиса, Тишебаева Адина. Бүтүн Ала Тоо тобуна ийгиликтерди каалайбыз. Кезек аларына таандашы болгон төрдө турган Аманат тобу сиздерде. Байлык менде бар тарыхы ынырдаган, жүлүн сыздап жүрөк менде ыйлаган. Хан Манасты билбей калуу маңкурттук, кадырыңды мезгил болор сындаган.
Өнөрүм бар, кылымдарды карыткан, өлбөстүктүн, элдүүлүктүн жолу бар. Бабалардын аманатын сактаган, өз тамырдан, өзөгүңдөн азыктан. Бакай кошой багыт берчи көзөмүң, билген өмүр көз ирмемде өтөрүң. Ай чапчыган ааламда шу доорунда, Айкөл Манас сенин менин өзөгүң. Айкөлүм Баатыр Манастын Баяны бизге аманат. Кошой Бакай карынын Батасы бизге аманат. Ашкере Баатыр Оёндун Намысы бизге аманат. Жандап жүргөн 40 жоро, барысы бизге аманат. Аламбек Чубак Эгиздин достугу бизге аманат. Манас, Манас, Манас. топ башчысы Жидалиева Сезим, Топ мүчөсү Бердикожоева Гузаль. Жашарова Дими. Азаматсыздар аманат тобу ийгиликтерди каалайбыз. Кийинки кезек сиздердин атаандаш болгон Тайтору тобу сиздерде. Алланын мээрими менен Манасты дарбагы колдоп, кайрадан сиздер менен жүз көрүшүп отурганыбызга ыраазы болуп, чын дилден салам айтабыз Тайтору тайпасынын атынан. Мүңкүрөп кыргыз турганда, үмүт отун жандырып, жакшылыктын жышаанын алып келген Тайтору. Күн, ай бүркөп турганда, жарыгын чачкан Тайтору. Каныкейдин жалпы журттун тилегин кабыл кылган Тайтору. Бүгүнкү кыйынчылык күндөнда алып чыксын Тайтору. Кыргыз элдин бактына түбөлүк жаша Тайтору. Урааныбыз Тайтору сындуу күлүк бол кыргыз, ынтымак ырыс, ыроолоп дайым, тууңду бийик көтөргүн кыргыз. Манас, Манас, Манас. мен топ башчысы Жолболдуева Гүлзина, топ мүчөлөрү Шадиева Нуриза. Абдижапарова Альбина. Тайтору тобуна дагы ийгиликтерди каалайбыз. Ушуну менен биз ураан чакыруу бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Таймашыбыздын экинчи бөлүмү болгон 3 илтик бөлүмүн баштайбыз. Дүйнө коомчулугу өнүккөн цивилизациянын борбору деп бардыгы батышты, тагыраак айтканда Европа мамлекеттерин карап отурабыз. Ал жактардан алгандарыбыз театр маселелери, амфитеатрбы, кино, дей коюңуз спорттун түрлөрү, музыкалык аспаптар, оркестрлар, ансамбльдердин бардыгын карап отурган кезде бардыгы таң калат. Чынымен эле бүгүнкү күндө так ошол басып өткөн жолду адамзаттын улуу мурасына Европа өзүнүн чоң салымын кошкон. Ал эми бизде Манаста барбы мындай нерселер, ата бабаларыбыз буга кайдыр каранган эмес чыгар деген ойдо карап отурган кезде Манаста дагы Керней Сурнай тарттырып, кереметин арттырган ансамбльдин оркестрдин ойноп аткандыгын көрүүгө болот. Ал эми Манаста комуз жөнүндө кездешкенде карагай капкак жаптырган, чарасын кенен ойдурган, ичеги кылын тактырган, ары бери ойноткон, уккан үнүн жактырган деп айтылгандай комуздун келип чыгышы жөнүндө дагы Манаста кенен айтылат. Так ошондой музыкалык аспаптардын бир канчасы катылган улуу дүйнө менен кайрадан Манастагы өзүнүн кезектеги сапарын ары карай улантат. 3 илтик бөлүмүндөгү алгачкы суроо Ордолуу Ош жергесинен келген Бүтүн ала тоо тобу сиздерге. Бүтүн ала тоо тобу сиздерге карата суроо Манас эпосунда кездешкен жылкы баласынын жаш курактарын кезеги менен айтып бергиле. Жылкы баласынын жаш курагы боюнча бөлүнүшү бул бото, тайлак, инген, каймал, нарбура болуп бөлүнөт. Тилекке каршы жооп туура эмес, Бүтүн ала тоо тобу төө баласынын аталышын айтып койду. Ал эми жылкыныкы өзүңүздөр билгендей кулун, тай, кунан, бышты же байтал, андан кийин барып азый деп аталат. Кийинки суроо аманат тобу сиздерге эпостогу уй баласынын жаш курагын айтып бериңиздер. Уйдун жаш курагы боюнча аталышы бул биринчи музо, торпок, анан кийин эркеги топоз болот, ургачысы кунажын, анан Топоз деген гана аталыш ката экендигин эске салгыбыз келет. Топоз болсо уй баласына жалпы киргени менен бөлөк жаныбар экендигин дагы эске сала кеткибиз келет. Кийинкилерден болуп Тайтору тобу сиздерге төө баласынын жаш айырмачылыктарын катары менен санап бериңиздер. Бото, жабагы, тайлак, нар, желмаян, бура атан, асый. Азыр таймаш откан Манастагы сынагында таймаш откан окуучулар биринчиден жаш курагын эске алыш керек. Экинчиден кыргыз мектептери эмес экендигин эске алыш керек. Ошон үчүн жаш курагы менен катар
өзгөчөлүктөрү эркек ургач болуп бөлүнгөндөгү өзгөчөлүктөрү, бычылбаганы деген сыяктуу нерселер бир аз башаламаныраак айтылып кетти. Аны ирге алышат деп ойлойм. Рахмат калыстар тобу, ыраазычылык билдиребиз. Анда экинчи суроо сиздерге карата Бүтүн ала тобу. Кайып дегенди же кайып болуу дегенди кандай түшүнсөк болот? Кайып болуп кетүү дегенди бул бизден көздөн жок болуп кетүү деп түшүнөбүз. Просто мисал катары келтирсек, семетте көздөн кайын болуп кетет, кайып болуп кетет. Кайып болуш боюнча түшүнүңүздөр туура. Кайып деген эмне өзү, кандай ал? Кайып бул жок болуп кетиш дегенди. Адам өлбөстөн туруп, анын денеси же сөгү каерде болгонун билбейт, ал адам өзүнчө эле жок болуп кетет. Жок, туура азаматсыздар. Башка бир дүйнөгө карата жолдомо алып кеткендиги айтылат, Бул эпостогу кыргыз дүйнө түшүнүгүндөгү дүйнө таанымындагы өзгөчө бир аалам экендигин дагы эске алып коелу. Кийинки суроо сиздерге, урматтуу аманат тобу. Манастын тушунда салык кызматы болгонбу? Посто салык кызматы кездешет. Алуу кеме Мултукан, Манас эпосуна мисал келтирип кетсек, Алуу кеме Мултукан кыргыздарды басып алгандан кийин, алар кыргыздарга салык салып турган кыздар, мал, зер. Ал эми Манас эпосуна мисал келтирип кетсек, түтүн башына күз келгенде бир байтал, жаз келгенде түтүн башына бир асый деп. Жок, туура азаматсыздар. Кийинки суроо Тайтор тобу сиздерде. Чоң казатта карт күрөңдүн аткарган кызматы кайсы кызмат? Чоң казатта карт күрөңдүн аткарган кызматы бул Кытайдан алган Кытайлардын жылкысына тийген жылкыларды таласка аман эсен жеткирүү, чачпай алып баруу. Жооп, туура азаматсыздар. Кандуу казат тушунда кайсы жерге барып тийсе, жылкыларды аман соо жергесине баштап келүү болгон, Азаматсыздар, кийинки суроо сиздерге биздин Бүтүн ала тобу. Шайымбеттин тулпары кайсы тулпар? Шайымбеттин тулпары ак көкүл деп айтылат. Жооп, туура азаматсыздар. Кийинки суроо аманат тобу сиздерге. Кошой атабыздын кушу кандай аталат? Кошой атабыздын кушу куулачин деп айтылат. Бул Манас таласка келе жатканда куулачин деп айтылып кетет. Жооп, туура азаматсыздар. Кийинки суроо Тайтор тобу сиздерге. Үндү бийигирээк чыгарып жооп беребиз, урматтуу катышуучулар. Чачкей энебиздин тулпары кайсы тулпар? Чачкей энебиздин тулпары бул тиктору. Жооп, туура азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан Бүтүн ала тобу сиздерге. Манас жүгөрүнүн жайын кимден угат? Манас жүгөрүнүн жайын Кошойдон угат. Кошойго барганда жүгөрү жөнүндө Самарканда жок, Кошой айтып берет. Жооп, туура азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан аманат тобу сиздерге. Желмаяндын Манаска кылган кызматы кайсы учурда кандай шартта көрүнгөн? Желмаян Манаска кылган кызматы бул чоң казатта окташуу кызматын аткарган. Анан Толуктай кетсек, бул Манастын көзү өткөндөн кийин Желмаян бул Бакай атабыз менен Бешташ жайлоосуна кетип калат. Ал кийин Семетей Азаматсыздар. Жооп, туура. Кийинки суроо кайрадан Тайтор тобу сиздерге. Каныкей энебиз окуп билим алганбы? 14 жашында 8 ай Мисир менен Багдадтан билим алган. Азаматсыздар, жооп, туура. Өзүңүздөр көргөндөй 3 илтик бөлүмүндө биздин 3 топтен бир дагы суроого мүдүрүлбөстөн туура жана так жооп берип олтурганын көрдүк. Ушуну менен биз 3 илтик бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Таймашыбыздын кийинки бөлүмү болгон угуптап бөлүмүн баштайбыз. Алгачкылардан бул угуптап бөлүмүндө өзүңүздөр билгендей эпостун ичиндеги көнөргөн сөздөр катылган үзүндүлөрдү манасчыларыбыз бизге айтып берет. Биринчилерден болуп Бүтүн ала тобу сиздерге Назаркул Сейдрахманов атабыздын айтуусундагы үзүндүнү сунуштайбыз. Экранга көңүл буралы. Эркектен бирди тубары, эл бийлеп эсен турары, төлгөсүнөн билинди. Artık arı amal arı kelen bilindi. Erkek töröy degenge er alman boru tilindi eve geyişi sүйүндү. Биз бул Манастан арып деген сөздү таптык. Бирок тилекке каршы жооп жок. Биздин Бүтүн ала тобу айтылган тексттин ичинен арып деген сөздү таап берди, бирок анын чечмелениши бүгүнкү күндө түшүндүрмөсү катарында
жооп бере алган жок. Так жоопту кайрадан Назаркул атабыздын өзүнөн угабыз. Бұл сөзді арып деген сөз қатылған. Мұның мағынасы, мұның чечмеліші мындайша. Арып, тамға, жазу, тамғасы, айла, амал, сыйқыр, дуа. Ыраазычылык билдиребиз. Манас атабызга кийинкилерден болуп аманат тобу сиздерге Калыстар тобунун төрагасы Рыспай Исаков агабыздын айтуусундагы үзүндүрү сунуштайбыз. Экранга көңүл буралы. Gece topçu köyünü buzuğa Havala karma binberdi Çakçalıkey çangılıp Oşondan oyundu buzup ciberdi. Бұл жерде көнөргөн сөз бұл абалак. Абалак деген сөздүн эки мааниси бар. Биринчи мааниси бұл шымдын тизеден ылдыйкы тигилген мех. Анан экинчи мааниси бұл күрөш оюну. Абалектен кармоо деген оюн болуп аталат. Рахмат, анда месе аманат тобунун жообу канчалыктан келди, туура болду. Так жоопту кайрадан Рыспай агабыздын өзүнөн угабыз. Келтирилген үзүндүдө абалак деген көөнө сөз катылган. Абалак ордо оюнунда пайдалануучу шайман. Бул чүк атуучунун атайын мүйүздөн 4 чарчы кылып жасалган буюм. Кийинки кезек Тайтор тобу сиздерге Нурбек Талантбек уулунун айтуусундагы үзүндүнү сунуштайбыз. Экранга назар салалы. Жылга кобут жол менен, кол билеген зор менен, кежир моюн тоң менен, аркара жаткан төр менен, акку сызган көл менен, ошоң аскер жайнап жүрүптүр. Биз бул ырсаттарынан жылга деген сөздү таптык. Жылга бул узатасынан улам төмөндөп саланып калган кокту, суу сел жүрүп, тилкеленип калган нукту же өрөөн деп айтсак болот. Жооптуур азаматсыздар, ушуну менен биз угуптап бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Таймашыбыздын 4-чү бөлүмү болгон атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүнө кезек беребиз. Окутуу орус тилдүү мектептер арасынан келген топтор канчалык деңгээлде суроо түздү, бири-бирин кандай бааларлыгын алдыңкы мүнөттөрдө көрөбүз. Алгачкы кезек Бүтүн ала тобу төрдө турган аманат тобуна суроо узатыңыздар. Семетей кайып болгондон кийин канчоро талас элине канча айланат. Ошондо канчоро талас элине салган салыгы канча салык салат? Канчоро таласка хан болгондо аларга алтын зер салык салат, алтын зер жана мал салык салат. Миң карача төө бер деп, миң кара кашка бээ бер деп, 1000 төөгө чай бер деп, бир аттанга жукчукчу кызыл алтын зер бер деп кыргызга салык салат. Упай? Эки упай беребиз. Аманат тобу сиздер анда Тайтор тобуна суроо узатыңыздар. Кулан чыдап жүрбөгөн, кийик оттоп кирбеген жер Манас эпосунда кайсыл жер деп сүрөттөлөт? Бул Кытай жеринде ит баспаган чөлдө сүрөттөлгөн. Туура жооп. Ит өлбөстүн чөлүндө. Ит баспаган, ит өлбөстүн деп эки жерде, бир жерде ошентип айтылат. Ит өлбөстүн чөлүндө Кызыл кум деп сүрөттөлөт. Бул Манас эпосунун 4-чү китебинде Алмамбет менен Чубак чоң казаттыкка аттанганда айтылат. Жооптура бирок толуктадык, ошон үчүн 3 упай беребиз. Рахмат, анда месе Тайтор тобу сиздер Бүтүн ала тобуна карата суроо узатыңыздар. Биздин сиздерге берилүүчү сурообуз Көкөтөйдүн ашында бокмурун, койлорун кайсыл жерге бактырган? Биздин жообузундайча Каркыра жайлоосуна. Бокмурун Козу башы копого койлорун бактырган жери айтылат. Сиздер туура эмес жооп бергендиктен сиздерге биз упай бере албайбыз. Өз ара суроолор боюнча биринчи аманаттын жообу боюнча да алтын зер салык салган деп атпайсыңарбы? Ал белгилүү, алтын зерден малдан салык салары белгилүү. Бирок канча салык салган деген суроо болду да. Бирок атаандашыңар ага карабай 2 упай берди. Биз ошон нерсени калтырдык. Ал эми кайра эле ошол аманаттын
берген суроосуна Тайтору тайпасы чөл жөнүндө экендигин жана ит өлбөсүн чөл экендигин айтты. Бул сөздүн өзү чөлгө карата айтылып атканы белгилүү болуп атат. Кулан басып кирбеген, кийик оттоп жүрбөгөн деген. Анан Саякбайда мындай сүрөттөлүш көп кезигет да. Анан кайсы чөлдө чөл экенин кара кум десе деле, кызыл кум десе, сары кум десе деле, Эрименин чөлү десе, ит баспастын чөлү десе деле жараша бере турган жерде болуп калат да. Ошол себептен Тайтору тайпасына жоопту толук тапты деп биз 5 упай бердик. Ушуну менен биз таймашыбыздын атаандаштарын өз ара суроо бөлүмүн дагы жыйынтыктайбыз. Таймашыбыздын соңку бөлүмү болгон сырттандарды сынайбыз бөлүмүн баштайбыз. Психологияда адам бардык нерсени кайра кайталап отуруп даяр болуп калган кезде уктап аткан жеринен дагы ошонун туура жолун таап кетүү мүмкүнчүлүктөрү бар экендигин илим аныктаган. Манаста бул боюнча камырдан кыл суургандай деген таасын накыл бар. Ансыңардай бүгүн биз 20 секунданын ичинде окуучуларыбызга 10 суроо узатууга жетишебиз. Ал эми туура жообун ооба же жок деп жооп бериши шарт. Бүгүн кайсыл топтун топ башчысы өзүнүн сырттан экендигин айын элерин алдыңкы мүнөттөрдө көрөбүз. Анда эмес алгачкылардан болуп бүтүн ана тоотоонун сырттанына карата мен сырттандарды сынайбыз бөлүмү менен баштайм. Куялы Сарыбайдын колунан каза табабы? Ооба. Айдаркан казактардын каныбы? Жок. Шаатемир Атемирдин инисиби? Жок. Кумайык куштун пириби? Жок. Жойкма мылтыктын түрүбү? Ооба. Коёнаалы Урмукандын небересиби? Ооба. Коёнаалы Көкбөрдүн атасыбы? Ооба. Карадөй менен Акжолтой бир тууганбы? Ооба. Жакып менен Көзкаман бир тууганбы? Жок. Мурдучак Кыйба элинин каныбы? Ооба. Бүтүн ана тоо так ушул бөлүмгө келгенде бир аз чабалдап кеткендигин көрдүк. Дегенибиз катарында берилген 10 суроонун ичинен 6оосуна туура эмес жооп берип, жыйынтыгында 4 суроонун жообу менен 8 гана упай топтой алды. Кезек төрдө турган Аманат тобунда. Булдурсун камчыбы? Жок. Аркан Кытайлардын каныбы? Ооба. Булут ээси Буураканбы? Ооба. Жакып деген Матабы? Жок. Манастын чоң атасы Караканбы? Ооба. Айчүрөк чоңургөнчтү жердейби? Жок. Коёнаалы Жанаалыны өлтүрөбү? Жок. Жанаалы менен Байтайлак бир тууганбы? Жок. Желдөйбостун 9 уулу болгонбу? Ооба. Төштүк жер алдында 8 жыл жүрөбү? Ооба. Аманат тобудагы берилген 10 суроонун ичинен 5өсүнө ката жооп берип, жыйынтыгында 5 суроонун жообу менен 10 упай топтой алды. Кезек Тайтору тобунда. Канжайла Гайсызхандын жайлоосубу? Ооба. Каныкей Букайга чыйырдын алып кетеби? Ооба. Акбалбан менен Төбөлбанды жыгабы? Жок. Кожо жаштын атасы Каражойбу? Ооба. Тору чаарды Каражой атып өлтүрөбү? Ооба. Каражойдун башын Алмамбет алабы? Ооба. Кумайыкты Айчүрөк багып чоңойтконбу? Ооба. Манас Кумайыкты Кумбулактан таап алабы? Ооба. Момунжанга Карадөбө барабы? Ооба. Оронгун Тулпары Кулабеби? Ооба. Таймашыбыздын соңку бөлүмүндө өзүңүздөр көргөндөй Тайтору тобу берилген 10 суроонун ичинен 9уна туура жооп берип, жыйынтыгында 18 деген упайды топтой алды. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен таймашыбыздын баардык 5 бөлүмү тең жыйынтыкталып олтурат. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына, Манастан интеллектуалдык теле таймашынын уюштургандыгынын 10 жылдык мааракесине карата өткөрүлүп жаткан бүгүнкү таймашыбыздын республикалык баскычына окутуу орус тилдүү мектептер арасынан ар бир облустан мыкты деген топтор катышып жаткан учур. Дегенибиз Ордолу Оштон келген Бүтүн Ала тоо, Таластан келген Аманат жана Баткенден келген Тайтору топтору таймаш курду. Бүгүнкү таймашыбызга демөөрчүлүк кылып, биздин эфирге чыгышыбызга зор колдоо көрсөткөн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга терең ыраазычылык билдиребиз. Салимбат, эфирибизге куш келипсиз. Аймактардагы манасчылардан айырмаланып, жебеден мурда жетип, желден мурда жетип келген эң активдүү манасчылардын бирисиз. Берейин деген суроом, сиз ар сөзүңүздө качан гана болбосун манас айтканда көбүнчө согуш, кызыл кыргын, кара сүргүн окуяларды көбүрөөк айтасыз да. Бүгүн биз жаңы ачылыш катарында аскердик техникалар, аскердик курал жарактар боюнча дүйнө бир лучный, лазерный деген түшүнүктөр кирди да. Эч кандай кан чыгарбай эле, эч кандай жетпей эле, ал нерсени түтөтүп отурбай эле баягы жердин баардыгын огунан чыгып кетчүдөй кылбай эле акырын өлтүрүп коюп аткандарды көрүп атабыз да. Манаста бул боюнча эмне бар, сиз эми согуштарды көп айтасыз го? Эми бул азыркы курал жарак деп атабыз. Манас эпосундагы айтылган курал жарактар
ошол убакта эле азыркы курал жарактар жөнүндө сүрөттөлгөн, айтылган десем жаңылышпайм деп ойлойм мен. Эми бул мисалы Манас атабыздын ак келтесин алсак, кароолу дажал, огажал, түтүнү туман, түйүспан деген сүрөттөлөр кетет. Анан ойноп атса очогор, чындап атса замбирек деген жерлери бар. Ушул азыркы жанагы замбиректер, азыркы курал жарактар ошол убакта эле ошо болгон деп айтам да. Мисалы Сагынбайдын вариантында жана Үркөрбоо деген замбирек тууралуу айтылат. 6 төөгө сүйрөтүп жүргөн, анан 6 пилге сүйрөтүп жүргөн деген жерлери бар. Демек азыркы кездеги курал жарактар ошол убакта эле сүрөттөлгөн, айтылган, бар болгон да. Ошол эле мезгилде лазер деп атабыз. Лазер деген эми Манас атабыздын жулпукорун алып көрө. Шиберди жерге өртүп кеткен, шилтеген, мүрт кеткен деп баягы шиберге шилтесе өрт чыккан деген жер бул лазер эмне. Шилтеген адам мүрт кеткен деп шилтеген адам тирүү калган эмес деген сөз да булчу. Анан лазер менен кырып коюп атат, анан мынтип атат, антип атат дегенибиз ушуга салыштырмалуу да. Жанагы канга тоймоюнча кынга кирген эмес деген жерлери бар. Бак шилтегенде узарып кеткен деген жерлери бар. Бул ошол азыркы могу техниканын эң жогорку жетишкендиктеги замандагы курал жаракты биз ошол убакта эле манасчылар сүрөттөп элге жеткирип айтып кеткен да. Элдин кемеңгерлиги. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз Алимбай ата, оозуңуздан сөзүңүз түшпөй, элдин эркеси болуп, эл ичинде аман жүрүңүз, татыктуу ата, кадырлуу аксакал катарында жамуу журт билет. Оозуңуздан, боюңуздан касиет, оозуңуздан осуят кетпесин. Рахмат. Калыс тартып айтсаңыздар, бүгүнкү таймаш канчалык деңгээлде болду? Орус тилдүү мектептер өздөрүн канчалык деңгээлде көрсөтө алды? Кайсы бөлүмдөрдө булар мүчүрүштүк кетирди дагы, артыкчылыктары кайсы учурда болду? Кеп сиздерде. Бүтүн ала тоо, аманат жана тайтору тайпаларынын таймашына күбө болдук. Саламдашуулары жакшы. 3 илтик бөлүмүнө бысмылла дегенде аксап башташты. Биринчи суроого бүтүн ала тоо жооп бере албай калды. Адашып жооп берип алды да тагыраагы. Мал санак болчу. Биринчисинде малдын жашын саноо болчу. Жылкы баласы дегенде төө баласын санактап алдыңар. Ошондон жаңылып калдыңар. Аманат менен тайтору тайпасы болсо толук жооп берген жок. Биринчиден, экинчиден жанагындай өксүктөр менен аралаш болуп кетти. Мына ошол себептен буларга 4 деген упайларды бердик. Андан кийин угуп тапта бир аз жаңылышуулар болду. Ал жөнүндө айтып өттүк. Өз ара суроодо бүтүн ала тоо тайпасы таба алган жок. Аманат тайпасына атаандашы берген 2 упайды бердик. Тайтору тайпасына 5 упай бердик. Ал жөнүндө айтып өттүк. Угуп тапта дагы өксүктөр болду. Ошол себептүү сөзүн гана таап, чечмеленишин таба албай калды бүтүн ала тоо. Аны дагы кыйынчылыктар менен тапкандыгына байланыштуу 2 деген упай бердик. Сөздү дароо тапкан менен чечмеленишин башка сөзгө жаңылышып алгандыгы үчүн аманатка 3 деген упай бердик, тайтору 5. Ал эми сырттандарды сынайыбызда бүтүн ала тоо 8, аманат 10, тайтору 18 упайга ээ болду. Жалпы жыйынтыкты айтаардан мурда мен жалпы катышуучуларга айта турган нерсе бар. Биз ар дайым сүйөмөлөп, сүрөмөлөп, упайды көтөрмөлөп беребиз да. Анан жыйынтыгына келгенде талаш тартыштар башталат. Мына ушундай нерселер болбосун, мындан кийинки катышуучуларга эскертүү. Биз бул жерден туура жооп бердик эле деп башка жерде алып келип алышып, анан ошол жерден талаша бергендер бар. Биз башка жагынан мынтип көтөрмөлөп, сүйөмөлөп упайды берип атабыз. Айта турган болсок, мына мал санак боюнча 2 тайпага тең 4 деген упай бул жогорку даражадагы упайлар деп кабыл алсак болот, өздөрүнүн атаганына караганда. Албетте булардын жаш өзгөчөлүктөрүн, окуучу экендигин, болгондо дагы кыргыз мектептеги окуучулар эмес экендигин эске алдык. Бирок жерлерден келди, кыргыз жашоосу менен аралашып жүргөн балдар. Демек, билүүгө милдеттүү болуш керек эле. Ал жагын эсепке алган жокпуз. Силерге ыңгайлуу жагын эсепке алдык да. Жалпы жыйынтык бүтүн ала тоо тайпасы 30 упайга ээ болду, аманат тайпасы 39 упайга ээ болду, тайтору тайпасы 52 упайга ээ болду.
калыстар тобу сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн көрсөтүүбүздү классик акын Алык Осмоновдун Зор Манас көлөмүнгө жетпес ченем, токтобой 3 ай айтса түгөнбөгөн, дүйнөдө дагы не бир укмуштар бар, баарысы сенин гана күчүң менен деген 4 сабыры менен жыйынтыктайбыз. Дүйнөдө канча деген аламдардын падышасы болгон улуу дүйнөлөрдүн баардыгы чыгармачылыкта ар кимиз өз алдынча көрүнүп турат. Так ошол чыгармачылыктын көз кайккан бийиктиги болгон теңдешсиз салыштыруу менен айтылган Манастын сүрөттөлүшү катарында асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй деген сап канчалык деңгээлдеги тургандыгын дүйнөлүк адабият бүгүн таанып турган учуру. Так ушул улуу адабияттын ичинде кайкыган балдар кемеге түшкөндүн жаны бир дегендей кылым кыйрына чейин улуу Манас менен оозанып, улуу Манас менен жашайт деген жакшы тилекте бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан Манас алам менен амандашканча сак саламатта эсен туруңуздар.